Анжелика муктаж үй бүлөлөргө жардам берди. Белгилүү ырчы Анжелика эстафетаны улантып, 10 эмес 20 үй бүлөгө жардам берди. Бул тууралуу ал өзүнүн жеке Instagram баракчасынан билдирди. Нурлан менен Асель ажыраштыбы деген кептерге Нурлан Насиптин апасы чекит койду. Социалдык тармактарда жылдыздуу жубайлар Нурлан Насип менен Асель Кадырбекованы 2 айры жолго түшүп, Асель апасыныкында экендигин айыңкеп желдей тарап жаткан учуру. Албетте бул маалымат тууралуу түгөлдөр эч кандай комментарий бере элек. Эки ырчынын жашоосунда көптөгөн маанилүү окуялар болуп өтүп, Нурлан мырзанын Туркиядан көзүнө операция жасатып жаткан күнү Асель Бишкекте сулуу салон ачылыш аземин өткөрүп жатканы көпчүлүктүн кыжырын келтирип, түрдүү пикирлер менен коштолгон. Андан көп өтпөй 1 жашка толгон кыздары Дарьянын туулган күнүндөгү Асель Кадырбекованын эмне болгон күндү да биз сенин атыңан бойдон калабыз деген билдирүүсү хейтерлердин чырагына май тамызып, экөөнүн жашоосу кайрадан кызуу талкууга алынып баштаган. Ал эми кечээ 2 апрель күнү алып баруучу Максат Тавранов жеке баракчасынан түз эфири аркылуу уюштурган Аяш апам долбоорунун алгачкы коногу Нурлан Насиптин апасы Тамара Райымбекова болуп, анда көпчүлүк талкуулап жаткан темага чекит коюлду көрүнөт. Ырчынын апасы Тамара апа ул кыздары, неберелери тууралуу айтып жатып, карантин убагына туш келип калдык. Буйруса карантин бүтөөрү менен неберебиз Дарьянын туш отоюн беребиз деди. Андан тышкары социалдык тармактарда билип-билбей терс пикир жазгандарга нааразычылыгын билдирди. Булак Рин Кейжи. Асель Кадырбекова Ошто дарыгерлерди мажбурлап иштетип жатышат. Ырчы Асель Кадырбекова учурдагы кырдаалга байланыштуу дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип, алардын эмгеги бааланбай жатканын жазып чыкты. Анын айтымында Оштогу дарыгерлерди мажбурлап иштетип эс алууга чыккандарга акы төлөбөй жатышат. Ырчынын жазганын өзгөртүүсүз беребиз. Кыргызстанда закон иштейби деги. Азыр дүйнө жүзүндө мындай кырдаалда кыргыз элиме чыдамкайлыкты тилеп кетет элем. Бүт медицина кызматкерлери өздөрүн тобокелге салып, элге жардам бергени жүрөктү жылытат. Биздин да медицина кызматкерлери ушундай кырдаалга колдорунан келген жардамын берип жатышат. Таазим кылабыз баарыңыздарга. Ошондой болсо да Ош шаарында медицина кызматкерлерин мажбурлап иштетип жатышат экен. Кетсеңер акы төлөнбөчү эс алууга үй шартыма байланыштуу деп арыз жазып жатышыптыр. Пенсияда болуп иштеп жаткан кызматкерлерди зона рискте деп кетирбестен, кайра иштебесеңер келип арызыңарды жазып кеткиле деп коркутуп жатышат экен. Мамлекет башчы бүт медиктерге айлык акылары сакталарын айтканын кулагыбыз менен уксак да, кээ бир жетекчилер башчынын берген буйругун аткарбай өз башынча болгону бизде дагы деле болсо боло берет. Коррупциянын токтой электигин билдирет, дейт ырчы. Булак Аргумент Кейжи. Кыргызстанда 4 апрель саат 10:00 карата коронавирус жуктурган дагы 14 учур катталды. Бул тууралуу бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министрлигинин ыкчам штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Анын айтуусуна караганда, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 144 кишиге жетти. Жаңы катталган 14 учурдун ичинен Бишкек шаарында 1, Ош облусунда 5, Ош шаарында 2, Жалал Абад облусунда 6 адам бар деп кошумчалады ал. Булак Чындык Кейжи. Тилекке каршы Кыргызстанда 9 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министрлигинин ыкчам штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов билдирди. Анын айтымында, бүгүнкү күндө орун очогунда иштеп жаткан 9 медицина кызматкери коронавирус илдетин жуктуруп алган. 2 күндөгү жаңы катталган учурлардын 9-у мед кызматкерлер. 8-ин жуктуруп алганы кечээ белгилүү болсо, бирөөнүкү бүгүн белгилүү болду. Алардын бардыгы коронавирус алып жүрүүчүлөр деп кошумчалады ал. Булак Чындык Кейжи. Бишкек менен Аксыда 3 адам коронавирустан айыкты. Бүгүн 4 апрель күнү Бишкек шаарында жана Аксы районунда 3 бейтап тажы вирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Алардын айтымы боюнча, коронавирустан айыккан 3 бейтап 24-25 жаштагы эркек балдар жана 45 жаштагы аял Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан жана Аксы аймактык ооруканасынан үйлөрүнө чыгарылган. Бейтаптарды абал канааттандырарлык деп бааланып, ПЧРдин кайталанма анализи терс натыйжа берген деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда 9 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Спортко коюлган акчалар